Талап боюнча аялдамаларда жарыктандыруусу, олтургучтары, ошондой эле маршруттук каттамдар жана автобустар тууралуу маалымат тактайчасы болушу керек. Деген менен Жалал-Абадтагы аялдамаларда андай шарт жок. Шарт эле эмес, Жалал-Абадта аялдамалар дагы жетишсиз. Остановкаларда көп жерде жок да. Без неме жерге токтоп коюшат да, потому что остановка жок. Daha koşuluş gerek остановкалар kızım. Жолдорду оңдоо менен мурдагы эски остановкалар, автобус токтоочу жайлар бардыгы оңдолуп кайрадан салынып атат. Бирок мен ойлойм жетишсиз деп. Себеби мындай жолдун чекесине коюлган алыгы карманчик деп коет, автобус токтой турган жер. Ошолору жакшы бүтө элек, коюла элек. Остановкалардын көпчүлүгүн мурда частныйга берип коюп, алар өзүнчө бир алыгы тест атымдарды жана башкаларды кылып алып жакшы эмес. 4 эле остановкабыз бар. Ошого жеткичен бияктан машина өтүп кетет. Токтойчу, ошол жерден эле чыгып алабыз. Алар эми каршы болот бирок. Башка эле жок. Элдер көрүнгөн жерден эле чыга берет, көрүнгөн жерден түшө берет. Бишкекте болсо только остановкадан токтойт, остановкадан түшөт. Буга чейин өлкө башчысы Жалал-Абад шаарына 50 автобус тапшырып, алар тесттик режимде каттамга чыккан. Учурда автобустарды кайсыл жерден токтотуп чыгуу жана түшүү керектиги белгисиз. Себеби аялдама жетишсиз болгону аз келгенсип, автобустардын токтогонуна ыңгайсыз. Бул маселени жергиликтүү бийлик качан жана кантип чечет? Биз эмдиги жылкы бюджетибиздин эсебинен заманбап, жакшынакай, жылуу, жумшак бир аялдамаларды курайлы деп иш планыбызга киргизип атабыз. Аялдаманы баягы автобустар жосо маршруткалар кирип карманчик кылып, анан кийин бурулуп кеткен ыңгайлуу болсун деп атабыз. Барайт эле токтоп калбасчы. Бирок бизде андай возможность бар, жолдорубуз дагы азыраак болуп атат да. Каерде мүмкүнчүлүк болсо биз ошол жерлерге ошондой бир жолдон ичкерирээктен бурулуп, токтоп, анан чыгып кете тургандай кылып шарттар түзөлдү. Жол жақсы құрылды. Бір аялдамасыч. Мына 53 шақты автобус келді. Ертең бардығын қой берсек 13 маршрутқа кетеді. Ошол жерде көйгөй жаралауы. Ақыры ел жаңғырдан не болыш керек. Бірінші очередте ошо аялдаманы қылыш керек болчу. Аялдама, тротуар, су арықтары дейді. Doğru. Мерияда құрылыш құру жағы бар, архитекторы бар, толған немелер бар да, ошолар акыры ошо 2 миллиард келгенден кийин смета түзүш керекпи? Жалал-Абад шаарына ушул жылы 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын эсебинен инфраструктураны жакшыртууга каражат бөлүнүп, жолдор оңдолгон. Бирок аялдамаларды куруу эсепке алынган эмес. Учурда шаарда дагы 20 аялдама жетишпейт. Аялдама маселеси биз быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр да, бүт жолдорду кеңейтүү иштери жүрдү, жолдор жаңыланды. Эми азыр кийинки жылга план кылып атабыз. Аялдамалардын жерлерин биз баарын аныктадык. Кийинки жылдан баштап биз ушу заманбап аялдамаларды курабыз. Жалал-Абад шаарына 2 миллиард сом бөлүп берди да. Мына эми кандай кылып иштетиш керек? Жыйынтыгы кандай? Biz ошондон гана баа беребиз да. Мына шаарыбыздын айланасындагы айыл, кыштактардагы жолдун оңдолуштары булар зор. Бирок эми мына биздин шаарыңызды карасаңызчы, жолдорубуз оңолду, остановкаларыбыз болсо көрүнгөндө менчигин өтүп кеткен, кээ бирөөсү ларек салып алган, камок салып алган. Ошонтип менчик болуп кетти. Шаарда жалпы 48 аялдама бар болсо, анын 24-ü ижарага берилген. Бирок жолдорду кеңейтүү жана асфальттоо иштерине байланыштуу айрым аялдамалар убактылуу алынган. Жаңы автобустар ушул жумадан тарта толук кандуу каттамга чыгаары маалымдалды. Бул чет өлкөдөгү аялдама эмес. Айрым ири шаарларда жок мындай заманбап аялдама Араван районуна караштуу Али Анаров айыл өкмөтүндө курулган. Бул видео жыл башында жарыяланып, аялдамада пластик айнек-эшик коюлуп, жарыктандыруу жана телевизор орнотулган. Мамлекеттин казынасынан 2 миллиард каражат бөлүнгөн ири шаарлардын жашоочуларына мындай аялдамалар жашоодогу эңсеген кыялы бойдон калууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.